Талас жергесинде жакында эле бир райондун акими азыр деле камакта отурат болуш керек, камакта азыр. Мына бир райондун акими азыр камакта отурат. Ошо элдин мамлекеттин жерини мыйзамсыз сатып, ошол жердеги элдерден мыйзамсыз акча топтогондук үчүн. Бул жумуш мындан ары уланат. Биз ошол саясатыңар менен ар дайым силер менен колдоп, биз силер менен туура элдер. Колдойбузбу? Урматтуу элчү, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мамлекеттеги бүгүнкү күндө биз даңгыр өсүү жолуна түштүк. Муну эч ким тана албайт. Туура биздин арабызда ошол жасалып аткан жумуштардын, кылынып аткан элге, журтка, мамлекетке кылынып аткан жумуштарды көрө албастан, ошогон бир ичкүйдүүлүк кылып аткан адамдар дагы көп экенин билесиздер. Биз ага көңүл бурбашыбыз керек. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Кытышаевичке кайрылуу. Бул жерде турган эл баягы эл келген жок. Бул болгондо жөн гана бул кайрылуу гана болду да. Өзүбүздүн баягы укугубузду, жерибизди алалычы деп баягы эл суранып атат ушу. Элдин баягы суранычын туура чечим чыгарып, бийлик башындагыларды ушу күнөөлүүлөрдү туура өзүнүн жазаларын колдонуусун суранабыз биз. Туура. Акылкаттуулукту биз коррупцияны жеңүү менен орнотобуз. Эгерде мамлекетибизде коррупция мындан ары да боло турган болсо, акылкаттуулук эч качан орнобойт. Бакай Ата районунун акиминин камалысына мен туура барам. Бакай Ата районунун Ак Дөбө айыл деген айылында бириндеги айыл өкмөтү калып калган казыр. Сабыров Өмүркул, Батырбеков Өмүрзак дегендер бүт бир мыйзам бузуулар менен сот объекттерди, жерлерди сатып, жерлерди подаркага берип, фиктивный документтерди жасап, ошону биз Талас областынын ыйгарымдуу өкүлү Жумаев Эрматка, областтык прокуратура Мирланга, УКМКнын жетекчиси Эмилге кайрылганбыз. Ушуну өз көзөмөлүбүзгө алып, Талас областынын коррупцияга жою боюнча ишти катуу алып койсоңуз жакшы болот эле. Негизги маселе эмне мамлекетте? Негизги маселе мамлекетте акыйкаттуулукту орнотуу. Акыйкаттуулукту орнотуу бир-эки адамдын арасында же бир айыл менен экинчи айылдын ортосунда эмес, бүт мамлекеттин арасында болуш керек. Баягы мурунку саясат деп не болуп жүрдүк. Эле 10 киши эле байыт экен. Бул жерден элдин көбү жерди тең бөлүштүрүп, элге рахат кылсын, болду. Жетекчилер отурасыздар, баардыгыңыздарга айтып коюш керек. Ар бирибиз ар бир күнүбүздү коррупция менен күрөшүү менен өткөзүшүбүз керек. Биздин президентибиздин Садыр Нуркожоевичтин, Камчыбек Кытышаевичтин эмгеги зор. Биз эмгегин мээнетин баалайбыз, мээнетин барктайбыз, биз колдойбуз. Эми мен дагы ушул Бакай Атанын эли колдоосу менен 2 жолу эл өкүлү болуп шайланды элем. Бүгүнкү күндө мынакей ушул каралып, жаңы иштер башталып, мынакей ошол боюнча иш чаралар жүрүп жатат. Эми президентибиз Садыр Нуркожоевичтен, Камчыбек Кытышаевичтен биздин суранып кетерибиз ушул иштерди, ушундай иштерди, коррупцияга каршы иштерди аягына чейин чыгарып, ошолорду өздөрүнүн көзөмөлүңүздөргө алып берсеңиз деп ошону өтүнүп кетет. Особенно Бакай Ата району. Туура. Особенно Бакай Ата району бул эң именно Бакай Атада мындай иштер аябай райондун центри болуп, аябай көп иштер болуп кеткен бул жерде. Биз алдыбызга максат койгонбуз. Президентибиздин талабынын негизинде 2026 жылдын аягында мамлекетибизде коррупция болуп атат деп элдердин бизге болгон нааразычылыктары токтош керек. Ошо биздин Бакай Ата районунда 3 жылдан бери аким болуп иштеген Алгынбай Имаров жетекчилердин баардыгын коррупцияга малды. Ошонун негизинде налог да кармалып атат, сот аткаруучу дагы, жер адис дагы, айыл өкмөт башчысы, кадастр мекемеси бүт баардыгынын башында ушул Алгынбай Имаров турат. Себеби
ал райондун баардыгына жооп бериш керек. Ошол мыйзамсыздыктарга каршы туруш керек болчу. Ага карабай бул тескерисинче элдин баарын мыйзамсыздыкка түрттү. Бүт баардыгы ушунун ооз-2 буйруктарынын аткарылышынын негизи болуп атат. Ушул коррупциялык элементтердин баардыгын тыкыр карап туруп, бизге жакшы акыйкат чечим чыгарып берүүңүздү суранабыз. Мына коррупциядан бүгүнкү күндө урматтуу эл журт 100 миллиард сомдон ашык акча топтолду. 100 миллиард сом. Мунун баардыгын ошол биздин мамлекетибизде ушуга чейин болуп келген коррупциялык элементтерден жана уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөштүн негизинде болду. Бирөөнүкүн түртүп алам, же бирөөнүкүн коркутуп алам дегендер оюңар болсо, ошонун кайткыла. Кайтпасаңар, биз силерди кайтарабыз өзүбүз. Установлено, что должностными лицами в течение 15 лет за денежное вознаграждение осуществлялась незаконная выдача в частную собственность нетрансформированных земельных участков общей площадью почти 96 гектаров под индивидуальное жилищное строительство. Установлена причастность акима Бакаетинского района, который 11 марта был задержан и водворен в ВВС ОВД Таласа. Урматтуу жаштар, келечекти силер курасыңар. Келечекти ошол бандиттик топтор менен эмес, акыл менен, кылган эмгегиңер менен, ошол эмгегиңердин үзүрү менен гана көрүшүңүздөр керек. Мамлекетте таза иштеген адамдардын баардыгы алдыга жылат. Мамлекеттин, элдин